Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Эльмира Нарматова Ош областараралык СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Улукбек Моторов Ош областтык СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун дарылоо бөлүмүнүн башчысы, жугуштуу оорулар дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Ар дайым эле айтып келебиз бул оору жөнүндө. Биз бирок канчалык айтпайлы, бул ооруга жаңы катталгандар көбөйүп жаткандыгы өкүнүчкө карай десем болот да. Эң алгач эле статистикалык маалымат боюнча бүгүнкү маегибизди баштасак. Эми статистикалык цифрларга көлөмдөргө кайрылсак, азыркы мезгилде Кыргыз Республикасында 10 миңден ашык жаран ошо ВИЧ инфекциясы менен жабыркагандыгы официалдуу түрдө белгиленип келе жатат. Ал эми 2,5 миңден ашыгыраак жаран бул ошонун ичинен Ош областы жана Ош шаарында регистрация болгон. Ошол жарандар менен биз азыр иш алып барып келе жатабыз. Бул ВИЧ оорусу адамдын денесине ошол вирус түшкөндөн башталып ВИЧ оорусу деп эсептелинет. Ал эми ошол вирус адамдын денесине түшкөндөн кийин иммундук клеткаларды или мындайча айтканда башка ооруларга туруштук бере турган клеткаларды жабыркатат. Ошондон баштап анан кийин бул оору пайда болот дагы. Любой ооруларга, оппортунисттик ооруларга, онкологиялык ооруларга ошол жерге алып келе турган оору болуп эсептелинет. Ал эми СПИД деп коюп атабыз. Бул СПИД бул или ЖИКС кыргызча айтканда жетишсиз иммуну кем синдрому болуп эсептелинет, или синдром приобретенного иммунодефицита человека. Бул деген ошол ВИЧ оорусунун 4-чү клиникалык стадиясы. То есть мындайча айтканда адамдын денесинде иммундук клеткалар такыр жок болуп, вирус аларды жабыркатып, жок кылып, башка ооруларга туруштук бербей калган мезгилди биз СПИД деп айта алабыз. Эми жугуу жолдоруна айтып кетсем, 3 жугуу жолу. Жыныстык, бул аял менен эркектердин ортосунда, эркектер менен эркектердин ортосунда болгон жыныстык катнаш мезгилде жугушу мүмкүн. Анан парентералдык жол деп коюп атабыз. Бул жакшы туура стерилденбеген бул медициналык мекемелерде. Анан шприцтер аркылуу, эгерде алар жакшы стерилизациядан өтпөгөн болсо, эле бир шприцте 2 адам банги заттарды колдонгон мезгилде жугушу мүмкүн. И 3-чү жолу бул энеден балага. Если апасы, энеси ВИЧке чалдыккан болсо, эч кандай профилактикалык алдын алуу иш-чаралары өткөзүлбөсө, баласына дагы жугуп калышы ыктымал. Ушул оорунун алдын алуунун жаңы ыкмаларын, мисалы, жаңы ыкмалар менен элге жеткирүү деген дагы мезгилдин талабыдыр. Ушул боюнча айтып берсең. Ушул ВИЧ инфекциясынын алдын алуу боюнча жаңы методдордун бири бул контактка чейинки алдын алуу методу. Биз азыр биздин борбордо жогорку деңгээлде ишке ашырылып атат. Бул эмне дегени? Бул метод, профилактикалык метод болсо, бул особенно жанагы уязвимый группаларга атайын чыгарылган метод да. Бул контакт боло элек адамдар контакт болуп калышы мүмкүн же болбосо жашоо тиричилигине өзүн алып жүрүү жолдоруна байланыштуу бул адам ВИЧ инфекциясын жугузуп алышы мүмкүн деген бир группаларыбыз бар да. Ошол группалар эгер алдын ала ошол биздин назначение кылган таблеткаларды ичип жүргөн болсо, ал өзүн өзү алдын ала рисктен сактап калат. Рисктен сактайт биринчиден, экинчиден ушул ВИЧ инфекциясын жугузуп алуудан өзүн өзү коргоп калат болчу да. Бул метод болсо, бул көбүнчө жанагы банги заттары колдонгон адамдар үчүн атайын чыгарылган метод. Андан сырткары жанагы коммерциялык секс кызматкерлеринин атайын чыгарылган метод. Ошондой эле жанагы биздин жанагы дискордантный үй бүлөлөрүбүзгөчү же күйөөсү положительный же аял отрицательный ошондой семьяларыбыз үчүн бири-бирине жуктурбай ошол эле убакта жана балалуу болууга жол ачып бере турган бир методдорубуздун бири да. Андан сырткары жана контакттан кийинки алдын алуу методубуз бар да. Бул эгер кандайдыр бир коркунучтуу ситуацияга болуп калган болсо, же болбосо
корголбогон жыныстык катнашка барган болсо же көчөдө жүрүп какой-то бир шприцти колуна сайып алган болсо, медицина кызматкерлеринин арасында өзүнүн кызматтык милдетин аткарып жатып өзүнө шприц сайып алып же болбосо колун жанагынтип жаракат алып алган учурларда бул контакт болгондон кийин да 2 сааттын ичинде же болбосо 2 сааттын ичинде кайрылганга мүмкүнчүлүк болбосо 72 саатка жеткирбей туруп бизге кайрылган болсо, ал бул учурга дагы атайын биздин дары дармектерибиз бар. Убагында берип калган болсок, ал адамга вирус организмине кирген болсо дагы ал клеткага прикрепиться этпей, жабышпай калат дагы, ал адам бул вирусту жуктурбай жашап жүрө берет деген сөздөрдүн бири да. Жакшы, мына тест түрлөөдөн өт жана дарылан деген чакырыкты биз дагы көрүп жүрөбүз. Негизинен мына ушул чакырыктарды биз ушул 1 декабрь жакындаган учурда эле көп көрүп кала турган болдук да. Мисалы, көчөлөргө акысыз текшерүүлөр уюштурулуп, бул нерсе чындыгында бир айга эле өткөрөсүздөрбү же болбосо жыл бою дагы бир башка программанын негизинде ушул элдердин саламаттыгы үчүн текшерүүлөрдү жүргүзүп турасыздарбы? Азыркы мезгилде мына профилактикалык алдын алуу иш-чараларынын негизинде жаңы ыкмалар эмнелер кирди деп атпайсыздарбы? Ошого дагы мен айтып кетейин дедим эле. Жанагы мына быстрый тест деп атабыз го, ыкчам тест деп атабыз. Өзү ВИЧке тестирлөөнүн бир нече ыкмалары бар. Бул ИФА деп коебуз. ИФА дегенде биз жана венадан кан алып туруп, анан ВИЧти текшеребиз. Андан сырткары капиллярный кровь деп коебуз. Мына кичинекей колдон канды алып, кичикей канды, анан ошону текшерип, анан результатын айтабыз. Анан бизде азыркы жетишкендик бул жана быстрый тест, слюновой деп атабыз. Шилекей аркылуу ушу ВИЧти аныктоо. Бул дагы 15-20 мүнөттө ошол киши эгер тапшырган болсо, ошол менен текшерилген болсо, өзүнүн жыйынтыгын алат, то есть ВИЧке результатын алат дегенде. Туура 1 декабрга карата СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата биз 1 айлык жарыялайбыз. Бул ноябрь ичи полностью. Ошол мезгилде күчөтүү түрдө, акция түрдө бул ВИЧке текстирлөөнү жайылтабыз. Бирок жыл ичи дагы бул тестирлөө жүргүзүлөт. Аны просто мындайча айтканда ар бир райондордо биздин лабораторияларыбыз бар, ар бир районда үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору бар, стационарларда, больницаларда тестирлөө күчөтүлгөн түрдө жүргүзүлүп атат. Ошонун негизинде анан жанагы биз айттык го статистика боюнча. Ошонун негизинде бул ВИЧ инфицированныйлар регистрация болуп келе жатат. Негизинен мына ушул шилекей аркылуу текшерүү бул так аныктап береби? Эффективдүүлүгү 99%. Но эми погрешность болот, 0,1% деп айтпайбыз. Себеби бул тест. Анан биздин өзүбүздүн мындай алгоритм деп коебуз, биздин буйруктарда жазылган. Бул тест скрининговый тест. То есть биринчи эле аныктай турган тест да. Глобалдык стратегия 90-90-90, анан 95-95-95 дегенде. Мисалы биз семинарларга катышканда көрүп, билип, анан маалымат алып калабыз да, ушул жөнүндө жалпы тил көрүүчүлөргө да маалымат берип өтсөңүз. 3-90. Анан плюс еще азыр жаңы стратегиялар дагы кошулуп атат. Азыр 5 стратегия, 10 деген стратегиялар кошулуп атат. Мына 90-90 деген стратегияга маалымат берип кетейин. Биринчи 90 бул тестирлөөдөн өтүп, өзүнүн статусун билген адамдар аярлуу катмарлардын арасында 90% тестирлөөдөн өттү, өзүнүн статусун билет дегенди белгизет. Ал эми экинчи 90 бул ошол ВИЧке чалдыккан жарандардын арасынан 90% диспансерлик көзөмөлгө алынат дагы, аларга антиретровирустук дарылануу берилет деген айтылат. Үчүнчү 90 бул ошо антиретровирустук дарыланууну алып аткандардын денесинде вирустук көлөмү төмөн түштү дегенди белгизет. Бул эмне үчүн бул стратегия кабыл алынды? Бул дагы илимий изилдөөлөрдүн негизинде антиретровирустук дарыланууну алып жаткан жаран эгерде денесинде вирустук көлөмү төмөн боло турган болсо, бул жаран башка адамдарга вирусун өткөзбөйт, жуктурбайт дегенди белгизет. Максатыбыз ошол. То есть ВИЧ инфекциясын эрте аныктоо,
эрте антиретровирустук дарыланууга тартуу и вирустук көлөмүн төмөн түшүрүү. Бул жаран кадимкидей эле жарандардай эле башка жарандардай жыныстык катнашта болушу мүмкүн. Таза денеси сак бала төрөлүшү мүмкүн деген неме менен бул глобалдык стратегия кабыл алынды. Эми ошол эле 90-90 азыркы учурда 30-жылга биз 95-95-95 деген глобалдык стратегияны биз кабыл алдык. Ошонун алкагында биз азыр иштеп келе жатабыз.